Президент Садыр Жапаров балбандарды жеңиши менен куттуктады. Айсулуу, алтын кызыбыз, күрөш боюнча дүйнө чемпионатында ишенимдүү жеңишиң менен чын дилимден куттуктайм. Буга улай эле азаматтарыбыз Эрназар Рахматалиевдин дүйнө чемпионатында күмүш жана Алибек Осмоновду коло байге алыш менен дагы куттуктайм. Бул жеңишиңер жалпы кыргыз элине чоң кубаныч тартуулады. Элибиз сүйүнүп жетін албай турган чагы. Айсулуу Тыныбекова: машыктыруучунун жеңишиме канааттанса, кыргыз элим ыраазы болду деп ойлойм. Кече 5-октябрда кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпионатынын финалында америкалык спортчу Кайла Мираклды жетинөө эсеби менен жеңип, экинчи ирет дүйнө чемпионатын багындырды. Эгерде машыктыруучум менин жеңишиме канааттанса, анда бүтүндөй кыргыз эли ыраазы болду деп ойлойм. Буга чейин дүйнө чемпиону болсом, эми экинчи ирет дүйнө чемпиону аталдым деген ал. Кыргызстандык балбан финал биринчи-экинчи кармышка караганда жеңилирээк болгонун айтып, бул мелдешке жакшы даярданбаганын белгилеген. Олимпиада оюндарынан кийин бир айга чукул машыккан эмесмин. Негизи эле дүйнө чемпионатына жакшы даярданган жокмун. Анын машыктыруучуларын да байкашты, бирок ага карабай колдоо көрсөтүштү. Даярдыгыма карабай мүнөзүм менен жеңишке жеттим деп ойлойм, деген Тыныбекова. Эскерте кетсек, балбан кыз эми Парижде өтчү оюнга даярдык көрөрүн айтып, өзү үчүн тарых жазганын кошумчалаган.